Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар. Кутман күн ардактуу достор. Сиз жөн гана чыгынбаганыңыз үчүн эң сонун мүмкүнчүлүктү коюп жибердиңиз беле? Сиз эшикти ача албаганыңыз үчүн эшиктин жанынан өтүп бараткан кимдир бирөөнү үмүтүңүз үзүлүп карап турган учуруңуз болду беле? Крайслер аттуу белгилүү компаниянын негиздөөчүсү Уолтер Крайслер бир жолу мындай деген: Көп адамдар жашоодо эч нерсеге жетишпегендигин башкы себеби мүмкүнчүлүктөр алардын эшигин каккан кезде алар ачышпайт. Анткени алар үйдүн аркасында кичинекей иштер менен алек. Так ошондой, адамдар өздөрүнүн келечегин аракет кылып салым кошкондун ордуна лотерея билеттерин сатып алышат. Иштеңиз, өзүңүздү койгон максатыңызга жетүүгө арнаңыз. Андан кийинки тепкичке чыга турган учурду издеңиз. Эгер сиз өзүңүздү эч качан ийгиликке жетпей тургандай сезсеңиз, анда бул сиз жөн гана баардык керек болгон нерсени жасоого аракет кылбаганыңыздын себеби. Өзүңүздүн ийгилигиңиз үчүн өзүңүз гана жооп бересиз. Бул жоопкерчиликти өзүңүзгө алыңыз жана күчүңүз эмнеге жетсе, ошонун баарын жасаңыз. Ыңгайлуу учур келгенде өзгөрүү болот. Сизге Кудай даярдап койгон мүмкүнчүлүктөргө ишениңиз. Эгер канатыңызды жайбасаңыз, эч качан жерден көтөрүлө албайсыз. Эмгек кылыңыз. Колуңузду булгагандан коркпоңуз. Китептерди окуңуз. Томас Эдисон айткан: биз көп учурда мүмкүнчүлүктөрдү кетирип жиберебиз, себеби алар күнүмдүк жумуштардын арасында байкалбас болуп калат. Сиз колуңузду түшүрбөй эмгектенгенге даярсызбы? Өз максатыңызга жетүү үчүн иш аракет кылышыңыз керек. Кыймылдаңыз же жеңилесиз. Иш аракет кылыңыз же башкалар кыймылдап башташат. Эгер сиз каалаган мүмкүнчүлүк жок болсо, аны кантип түзүүнү ойлоңуз. Кудай сиздин жолуңузду жарык кылат. Өз өмүрүңүздөгү мүмкүнчүлүктөрдү өткөрүп жибербеңиз. Кыялыңызга эшик ачылган учурду алдыңыздагы жаңы жолду өткөрүп албаңыз, кымбаттуу жаш угарман. Бул учурга даяр болуңуз. Сиз билишиңиз керек болгон нерсени үйрөнүңүз. Эгер эч ким ачпаса, бир нече эшикти бир учурда тыкылдатыңыз. Мына ушундай шыктандыруучу сөздөр менен колдору жана буттары жок, майып болгон Ник Уиштин жашоосунан сабак алсак. Сиз жашоонун маңызына, үмүткө, ишенимге, позитивдүү мамилеге, жашоодогу туруктуулукка ээ болуп, өзүңүздү өзүңүз баалооңуз көтөрүлүп, ал эми айланадагылар менен мамилеңиз жакшыргандан кийин баары жакшы деп жайгашып отурбашыңыз керек. Ар бир жипти аркан согуш үчүн колдонуңуз. Ал сизге жогору көтөрүлгөнгө жардам берет. Кээде үстүдөн түшүп, жолуңузду тосуп калган таш чынында жогоруга көтөрүлүү үчүн тепкич болуп калат. Бирок жогору чыгыш үчүн кайраттуулукту топтош керек. Ник Вуйчичтин Кол бутсуз жашоо коомдук организациясынын девиздеринин бири мындай: дагы бир күн, дагы бир мүмкүнчүлүк. Ник Вуйчич өзүнүн денелик көйгөйлөрүнөн алдыда ачылып жаткан мүмкүнчүлүктөрүнө көңүл бурганда, жашоосу ошол замат жакшы жагына өзгөрүлгөн экен. Сиз да ошенте аласыз. Эгер колу бутсуз Ник Вуйчич бул чындыкты түшүнгөн болсо, анда сиз албетте муну кыла аласыз. Сиз үчүн эң чоң кемчилик болуп сезилген жагыңыз чыныгы күч болуп калышы ыктымал. Баардык иш биздин көз карашыбыздан көз каранды. Жашоодон жашынганга же качып кеткенге мүмкүн эмес. Сиз комада болбосоңуз, анда басынууну, ачууну жана кайгыны сезүүгө дуушар болосуз. Зор толкун сизди каптайт же жээкке сүрүп чыгарып коет. Жашоодогу татаал кыйынчылыкты туудуруучу чукулунан болгон өзгөрүштөр менен да ушундай. Же жок кылат, же асманга чейин бийик көтөрөт. Эгер дем алып жаткан болсоңуз, ыраазычылык айтыңыз. Бул сизди жогору көтөрөт. Кадам артынан кадам менен учурду пайдаланыңыз. Кудайды даңктагыдай жашоону куруңуз. Жакшы мүмкүнчүлүк деген эмне? Сизди кыялдарыңызга жакындаткан нерселер. Албетте, мүмкүнчүлүктөр ар түрдүү болот. Балким достор сизди кечеге чакырышат. Анан ошол кечти бекерге өткөрөсүз. Же сизди жумушка кабыл алуу үчүн сүйлөшүүгө даярдангандын ордуна, жигите окугандын ордуна, видео оюндар же пайдасыз видеолорду көрүү менен алек болдуңуз. Ойлонуңуз. Сизде жогорку стандарт жана убактыңызды, күчүңүздү кантип коротуп жатканыңызды баалоонун бекем критерийлери болушу керек. Сиздин тандооңуз 1-2 мүнөттүк ойго эмес, а сиздин узак убакытка койгон максатыңызга эң жакшы кызмат кыла турган нерселерге негизделиши керек. Бардыгын баалуулуктардын жана принциптердин системасынын көз карашы боюнча баалаңыз. Эгер сизге мүмкүнчүлүктөрдү баалоонун олуттуу формалык алгоритми керек болсо, компьютерге отуруңуз же кагаз менен ручка алыңыз да адат, иш аракетиңизге макул жана каршы деп жазыңыз. Анан мунун баары сиздин баалуулуктарыңызга, принциптериңизге жана жашоодогу максаттарыңызга ылайык келе турганын баалаңыз. Андан кийин элестеткенге аракет кылыңыз. Эгер ачылган эшиктен кирсеңиз эмне болот? А эгер кыя өтүп кетсеңиз эмне болот? Эгер дагы эле чечим чыгаруу оор болуп жатса, өзүңүздүн жазгандарыңызды сизди түшүнгөн, ийгиликке жеткениңизди каалаган устатыңыз же досуңуз менен талкуулаңыз. Анын баалаганын угуңуз. Ачык болуңуз. Бирок жоопкерчилик баары бир сиздин мойнуңузда экенин унутпаңыз. Бул сиздин жашооңуз. Сыйлыкты аласыз.
же өз чечимиңиз үчүн төлөйсүз. Ошондуктан акылмандык менен тандаңыз. Мындай баалоодо убакытты эске алуу абдан маанилүү. Кээде өзгөчө жаштык кезде ар кандай азгырыктар курчап турат жана убакытты уттуруп жиберүү мүмкүн. Сиз жоопкерчилик аткарганга даяр эмесмин деп эсептеп, жумуштан баш тартууңуз мүмкүн. Бардык варианттарды таразалаңыз жана кайсы тепкич максатка алып бараарын, ал эми кайсынысынан тайгыланып жыгыларыңызды түшүнүңүз. Сиз болбогон максат үчүн кызмат кылган, түпкү кызыкчылыгыңызга жооп бербей турган мүмкүнчүлүктөрдөн баш тарта аласыз. Бүгүнкү чечимдер эртеңкиге сөзсүз таасир этет. Жаштар көп учурда жеке мамилелерди түзүшөт, бирок аларды узак убакытка сактай алаары жөнүндө ойлонушпайт. Мисалы, интернетке кирген убакта коопсуздук жөнүндө ойлонушубуздун керектигин бизге бат-бат эстетип турушат. Интернеттеги бардык иш-аракеттериңиз, сүрөттөрдү жайгаштыруу, сиз катышкан видеолор, электрондук почтадан жөнөткөндөр, блогтордо жана сайттарда жазган эскертүүлөр же комментарийлер жер бетинде сизден да көпкө жашап калышы мүмкүн. Сиз кыйын абалга түшүп калбоо үчүн интернет менен байланышкан бардык манипуляцияларды жакшылап ойлонушуңуз керек. Бул биздин жашообузга да тиешелүү. Бизге келе турган мүмкүнчүлүктөрдү да баалашыбыз керек. Алар узакка созула турган натыйжага ээ. Алар сиздин жашооңузга же жардам берет, же талкалайт. Көз ирмемдик пайда өзүнө тартып турат, бирок анын натыйжасы кандай? Эсиңизде болсун, экзамендерди бат-бат тапшырганга туура келет. Бирок жашоо экзамен эмес, толук реалдуулук. Сиздин күнүмдүк чечимдериңиз жашоонун сапатына таасирин тийгизет. Кылдаттык менен баалаңыз. Бирок ойлонуу жана туура чечим кабыл алуу үчүн керек болгон акылмандык берилиши үчүн сыйынуу керек. Эгер сиз үмүт кылган сунуштарды жана варианттарды албасаңыз, балким өз деңгээлиңизди жогорулатуу керектир. Мисалы, адистик боюнча билим алуу. Эгер сизди колледжге же университетке алышпаса, башка жол менен барыңыз. Мүмкүн техникалык окуу жайга. Стипендиялар жана финансылык жардам программалары сиз элестеткенден да көп. Эгер сиздин дипломуңуз бар болсо, квалификацияңызды жогорулатыңыз. Магистр же доктор болуңуз. Профессионалдык организацияга, коомго же сиздин багытыңыздагы профессионалдар үчүн форумга кириңиз. Эгер бул да жыйынтык алып келбесе, сизди тапканга жеңил жайды издеңиз. Альберт Эйнштейн айткан: ар бир кыйынчылыктын жүрөгүндө мүмкүнчүлүк жашырылган. UPS, Microsoft, Toys R Us, Zippo, Domino Pizza жана башка ири компаниялар экономикалык кризис мезгилинде пайда болушкан. Бул компаниялардын негиздөөчүлөрү кардарларды тейлөө үчүн жаңы, мыкты жолдорду издешкен. Себеби эски модельдер эффективдүү болбой калган. Алар өз ыктыяры боюнча бизнести куруу үчүн учурду пайдаланышты. Ийилчээк, тырышчаак болуп, кыйын мезгилге дайым даяр болуу керек. Ошондо сиз кыйынчылыктарды позитивдүү тажрыйбага айланта аласыз. Сүйүктүү адамды жоготуу, талкаланган мамилелер, финансылык кыйроо же оору. Эгер сиз кайгыга жана үмүт үзүлүү жогору көтөрүлүшүнө жол бере турган болсоңуз, алар жолдон чыгарышы ыктымал. Мындай көйгөйлөр менен күрөшүү үчүн жашоо ушунчалык катаал сезилсе да, дайыма жаңы мүмкүнчүлүктөр тууралуу ойлонуу керек. Бир белгилүү фотограф 20 жылдан ашык ири корпорациялардын кадр бөлүмдөрүндө иштеген. Өзүнүн ишенимдүү жана коопсуз жумушун экономикалык кризис мезгилинде болсо жоготуп алган. Бирок фотограф өзүн колго алып, баш оту менен өз хоббисине кирип кетиш үчүн бул учурду колдонду. Анан профессионалдык фотограф болуп калды. Эң сонун окуя чынбы? Фотограф негативдүү окуяны жаңы, бактылуу жашоо куруунун мүмкүнчүлүгүнө айланта алган адамдын тирүү мисалы. Эң сонун. Керемет. Бирок бул аяк эмес. Бул белгилүү фотограф эч нерсе көрө албайт. Фотограф официалдуу түрдө сокур деп катталган. Менин көрүүм бала чактан эле начар. Мен 5 жашымда көз айнек тагынганмын. Көрүүм барган сайын начарлады. 1995 жылы мага олуттуу диагноз коюшту. Көздүн сыртындагы тунук чел кабактын бузулушу. Акырында менин сол көзүм такыр көрбөй калды. Менин алысты көрбөгөнүм өтө жогору болгондуктан лазердик операция мага жардам бермек эмес. Жалгыз чыгуу жолу чел кабыкты алмаштыруу эле дейт ал. 2004 жылы фотограф операция жасаткан. Дарыгерлер анын сол көзү жакшы көрүп калат деп убада кылышкан. Бирок бир нерсе туура эмес болду. Мен көзүмдү жоготтум. Операциядан кийин көзүм начарлады. Сол көзүм такыр эч нерсе көрбөй калды. Мындан сырткары оң көзүмдүн торчосунан кан куюлуп кетти деген. Фотограф жумуштан кол жууду. Ийгиликсиз операциядан кийин көрбөй калды. Көзүнө кан куюлду. Бирок ал үмүтсүздүккө берилген жок. Кабатырлануу мындай учурда түшүнүктүү болмок. Ал тагдырга дагы жашоосун улантууга мүмкүнчүлүк болгон үчүн ыраазы болду. Мен өзүмдү майып деп эсептебейм. Мен жөндөмдүү адаммын. Сокур болуп калганым мени эң мыкты фотограф кылды деген экен. Фотограф майда чүйдөсүн көрбөйт, бирок ал булар жөнүндө ойлонбойт. Ошол чыгармачылыктын башатын эркиндикке чыгарат.
Көзүмдү жоготконго чейин менин жумуштарым өлүк болчу. Себеби мен композицияга жана портрет тартканда чач жасалгасына, башка майда чүйдөлөргө көп көңүл бөлчүмүн. Эми болсо ички сезимдер менен жетектелем. Сезем, көрөм жана тартам. Мен адамдар менен жана курчаган чөйрө менен бирдикте аракеттенем, деп түшүндүрөт ал. Гленнис аттуу бул фотограф анын бүгүнкү күндөгү эмгектери техникалык жактан жеткилең эмес, бирок маанайды эң сонун жеткирерин айтат. Ал көрүүсүнөн айрылгандан кийин портреттик жана ландшафттык сүрөт боюнча эл аралык 10 сыйлык алган. Анын сүрөттөрү Колорадо штатындагы Форт Коллинстеги көркөм сүрөт борборунда коюлган. Алардын бири көрсөтмө үчүн 16.000 жумуштун ичинен тандалган 111 сүрөттүн бири болуп калган. Сокурлук аны кадрлар бөлүмүндө иштөөсүнө жол бермек эмес. Бирок Моне жана Бетховен сыяктуу улуу устаттар өздөрүнүн майыптыгын жеңип, искусство менен жаңыча алектенишкен. Гленнистин ыйык жазуудагы сүйүктүү аяты биз көргөнүбүз боюнча эмес, ишенимибиз менен жашап жатабыз деген аят экен. Так ушул менин жашоомдо болуп өттү. Мен көп нерсени өзгөртүшүмө туура келди. Мен таптакыр сокур болуп калуудан коркум. Бул абдан коркунучтуу дейт. Ал жаңы жол тапты. Аны менен болгон окуя ал үчүн катастрофа эмес. Мен баарын көзөмөлдөп турганга аракет кылчумун. Азыр болсо мен ар бир күн менен, ар бир учур менен канааттанам. Мен үстүмдө үйүм болгон үчүн, тирүү болгонум үчүн, күн чыгып жатканы үчүн, эртеңки күн үчүн түшүк тартпаганым үчүн ыраазычылык келтиргенге аракет кылам. Себеби биз эртеңки күн бизге эмне даярдап жатканын билбейбиз. Гленнис ачылган мүмкүнчүлүктү колдоно алган эң сонун аял. Ал чындап шыктандырат. Сизди да шыктандырат деп үмүттөнөбүз, ардактуу жаш угарман. Өз кыялдарыңызды ишке ашыруу үчүн жаңы жолдорду издеңиз. Аларды кылдаттык менен тандаңыз. Өз жүрөгүңүздү угуңуз. Ал сизди алдабайт. Эстердин окуясы анын максатка умтулуусу, жакшы жашоого болгон чексиз үмүтү, теңирге болгон ишеними, жакынына болгон сүйүүсү, жашоого болгон позитивдүү мамилеси, коркпостугу жана тырышчаактыгы, тобокелдикке барууга даярдыгы жана башка адамдар жөнүндө ойлонуу жөндөмдүүлүгү бизге эң жакшы сабак. Эстердин окуясы чындап таң калтырат жана шыктандырат. Сиздин жашооңуз кыйын болушу мүмкүн. Сиздин ден соолугуңузда, акча каражатта, жеке мамилеңизде көйгөй бар чыгар. Бирок жашоонун маңызын көрүп жатсаңыз, келечекке ишениңиз жана багынбаңыз. Кандай гана тоскоолдук болбосун, Кудайдын жардамы менен жеңип өтө аласыз. Эстер муну жасай алды. Сиз да кыла аласыз. Бала чагында колу буттун жоктугу Ник Вуйчичке жеңип өтө алгыс тоскоолдуктай сезилчү. Бирок анын майыптыгы мүмкүнчүлүккө айланды. Себеби ошол аркылуу ал Кудайдын тапшырмасын, жашоодогу максатын ишке ашырып келет. Ооба, сиздин жашооңузда көп сыноолор болушу ыктымал. Бирок билишиңиз керек. Ал сыздыгыңызга карабай Теңир дайыма күчтүү. Ал майып болгон Ник Вуйчичти максатка умтулган жана коом үчүн пайдалуу адам кылды. Ал адамдар өз көйгөйлөрүн жеңип өтө алыш үчүн аларга өз окуясы менен жана өз ишеними менен бөлүшкөнгө жол берди. Бүгүнкү күндө Ник Вуйчич 41 жашта жана анын сүйүктүү аялы 4 баласы бар. Колдору жана буттары жок Ник Вуйчичке батасын берген Кудай сиз кылып жаткан аракетке да батасын берет. Ушуну менен биздин уктуруубуз аягына келип жетти, ардактуу угарман. Кайрадан кийинки аптада амандашканча бар болуңуздар. Саламатта калыңыздар.